Hüseyin ağayla Алтынбектен tanışıp, bilişip, esендесіп, қазақша қырғызша айтқанда жақсылап тұрып амандасып жатырмыз. Бауырлашу, Бауырласып жатырмыз. Бүгін біз керемет жерге алып келді. Түрік бауырларымыз атақты заманымыздың заңғар жазушысы Адамзаттың Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовты құттықтап келдік. Мына жерде Шыңғыс ағамыздың бір әдемі суретін тұрса, фотосы тұрса жақсы болар еді деп біз де өзіміз тілегімізді айтып жатырмыз. Шыңғыс ағаның табаны тиген Еласов қаласына келіп осылай сурет тұрғанымыз бір осы әдебиеттің арқасы деп ойлаймыз. Шыңғыс Айтматов қазаққа да қырғызға да бүкіл әлемге ортақ жазушы. Себебі жақсы ортақ деген сөз бар. Сондықтан ол шығармалары алға қарай жасай береді. Шығармашылық сүйіп оның оқырмандары жылдан жылға көбейе береді. Себебі Айтматовтың шығармаларының биіктігі Күлөнбей да. Өте ол енді самсақпай санарлықтай жазушылардың бірі деп есептейміз әлемдегі. Сондықтан қырғыздар екі биік шыңы бар деп ойлаймын. Біріншісі Манас болса, екіншісі Шыңғыс Айтматов. Аталарымыздың аруағы қолдап жүрсіз. Көп рахмет. Аға сізге рахмет, Алтынбек сізге рахмет. Мені осы жерге алып келгендер. Маржан сага рахмет. Ана Алтынбек. Абдан тура айттыңыз, Маржан айым. Мен дайым елдің қашына шыққанда қайталап айтам. Жарық дүйнөгө адам баласы келгенде, анын ким экендигин далилдеш үчүн ага күбөлүп орусча метрика деп 18 жашка чыкканда паспорт берет. Ал эми жараткандын жарык дүйнөгө кыргыз эли келгенде берген күбөлүгү бул Манас. Ал эми 18 жашка толгондо чет өлкөгө чыкканда көрсөтө турган паспорту бул Чыңгыз Айтматов. Ошол Чыңгыз Айтматовду Гүлшен агам жогоруда абдан туура айтты. Түрк эли бизге караганда көбүрөөк жакшы көрөт, көбүрөөк сыйлайт. 2008-жылы Нобель сыйлыгына Түрк эли көрсөтүп атканда алганга үлгүрбөй көз жумду. Ал эми 2007-жылы 27 октябрда Ушул кездер экен да. Парк ачылып, Айтматовдун өзүн ушул жерге алып келип, кечеги Гази жаддеси дейт, түркчө кыргызча ардагерлер проспектисинде Айтматовдун алдына кыпкызыл гүлдү төшөп, чачып, анан ошол жерден акындардын парадын өткөрүп, ошол кечени эл аралык поэзия кечесин Чыңгыз Айтматовго арнап, ошол кишиге биринчи жолу түрк дүйнөсүнө кызмат деген өтө мартабалуу сыйлыкты тапшырышып, анан урматын ушул паркта ачышкан. Демек, кыргызда жакшы макал бар. Эр жигиттин кадырын эли билбейт, жат билет. Эр токумдун кадырын ээси билбейт, ат билет. Ансыңарындай биз түрктөр сыяктуу, өзбектер сыяктуу, казактар сыяктуу, башка улуттар сыяктуу анчейин Айтматовду барктай бербейбиз. Колдо бар алтындын баркы жок. Ушул паркка келгенде ушунчалык толкундалып, дагы бир жолу Айтматов менен сыйлыктанып, көбөмбөккө жетип, кубанычым койдума батпай турган учур. Бирөө медиа деген медиа да атың. Бизден тосуп алып, экскурсовод баягы эл аралык тил менен айтканда, ушу кызыбыз бизге кызмат кылып атат. Анан рахмат. Айтматов Манас биздин тарыхыбыз болсо, Айтматовбуз компас келечегибиз, агайындар. Мына биз ошол кайран Айтматов дүйнөдөн өткөндө канча жылдар болду, Айтматовдун арты менен да сый көрүп атабыз. Дагы кыргыздар ушуну унутпаш керек. Мына кызыбызга рахмат, бизди жанына алып жүрүп, кай жерде болбосун жол көрсөтүп, эртең менен ушу кызыбыз мындай демилгечи болуп ушул жака алып келели деп бизди алып келди. Туурабы? Кыргызга сөз айтып кой биздин туугандарга. 2-3 cümle. Elazığ'a geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizlere eşlik ettiğim için. İnşallah bir daha gelmenizi çok istiyorum. Sizler менен таанышкандыгым үчүн, сиздерге гид болуп 2-3 күндөн бери шаарды кыдыртып жүргөндүгүм үчүн өзүмдү абдан бактылуу сезип атам. Рахмат дейт. Рахмат, өмүрлүү бактылуу бол. Анда бул бир аз бассаңыздар, паркты көрсөтүп коелу. Жалпы журтка келиңиздер. Мына ушул 2007-жылы 27 октябрда расмий түрдө ачылган Чакан парк.
Биздегидей бул жакта парктар өтө чоң болбойт. Чакан 10 сотик, 5 сотик, 50 сотик ашып кетсе. Кандай болсо дагы улуу агабыздын мына Маржан жакшы айтпады, изи калган жер. Толкунданган уш жерге баладай болуп. А киши ушундай таза көңүл киши экен киши болгондо, мына толкунданганда. Айтматовдун изи менен анан дагы бир жолу айтайын, урпактары ошого эстелик коюшубуз керек уш жерге. Айтматовдун айкели жетишпей турат. Түркчө Айтматов паркы деп жазып тактай орнотуп коюшкан. Азыр жогоруда көрдүңүздөр. Мындай Эл Азык шаарынын мэриясынын олтургучтары, скамейкалары коюлган. Көк шибер, орусча айтканда газон бар бул жерде. Өйдөлүштө жайгашкан. Тигил жакта дене тарбия көнүгүүлөрүн жасай турган атайын шаймандар бар. Каалоочулар эртең менен келип, мына ушул жерде дене тарбия көнүгүүлөрүн жасайт. Мына абдан таза бир оазистей болгон бурч экен. Жашасын ушу Айтматов руху дейли. Улуу агабыздын Айтматов. Жашасын Айтматов. Жашасын Айтматов. Рух өлбөйт экен да, өлбөйт. Улуу адам. Бул жигиттин аты Ахмет. Көп жылдан бери ушул жерде иштеп, сырттан келген акындарды түн ортосунда аба майданга барып, тосуп алып, өзүнүн унаасына салып, кайда айда десек ошол жака алып барып жүрөт. Ахмет мырзага да чоң рахмат. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Мына ушул бизге кызмат кылган түрк туугандарыбыз, Ниде айым. Бул жигит дагы 3 күндөн бери биз менен жүрөт. Сиз дагы бар болуңуз. Мына ушул Айтматовдун паркы. Анда урматтуу көрөрмандар, кайрадан Дүйшөн агабыздын каналы аркылуу көрүшкөнчө. Ооба бүгүн дагы барабыз, кызыктарды көрсөтөбүз Кудай кааласа. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.